Дагы бир жолу баарыңыздарына куттуктап кетмекчимин. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Ош гарнизонунда 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракеси белгиленди. Салтанаттуу майрам 2021 жылдын 28 август күнү Ош гарнизондук офицерлер үйүндө өткөрүлдү. Майрамдык иш-чарага Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин өздүк курамы, ИИМдин ички аскерлеринин жамааты, өзгөчө кырдаалар министрлигинин жана мамлекеттик чек ара кызматынын өздүк курамы катышты. Майрамдык салтанат Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн документалдык тасмасын көрсөтүү менен башталып, Ош гарнизонунун башчысы полковник Руслан Мукамбетов куттуктоо сөз сүйлөдү. Ал өз сөзүндө өлкөбүздүн эгемен жашоосу биз үчүн өтө маанилүү. Бул күндү биздин ата бабаларыбыз өз жанын берип, канын төгүп бизге беришти. Биз бул улуу күндү мекенибизде, жерибизде, элибизди сүйүү менен кадырлап алышыбыз керек. Эгемен күнүбүз түзүлгөн күндөн тартып, куралдуу күчтөрү да түптөлүп бүгүнкү күнгө чейин өсүп, өнүгүүнүн жолунда элибиздин коопсуздугун сактоодо, мамлекет тарабынан бизге коюлган тапшырмаларды аткарууда кызматыңыздарда жалаң гана ийгиликтер коштосун. Үй бүлөңүздаргө бакубат жашоо, чын ден соолук каалаймын деген каалоо тилектерин билдирди. Иш-чаранын жүрүшүндө эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракесинин алкагында өзгөчөлөнгөн жана жетишкендиктери үчүн тиешелүү аскер кызматкерлер, жоокерлер, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 01-003 аскер бөлүгүнүн командиринин буйругунун негизинде сыйлоо баракчалары, баалуу белектер, медалдар менен сыйланышты. Өздүк курамга майрамдык маанай тартуулоо максатында Ош гарнизондук офицерлер үйүнүн чыгармачыл жамааты тарабынан концерттик программа тартууланды.